Коркутуп кечирим суратуу, ооз ачкандарды суракка алуу, ишкерлерди коркутуп камоо, саясатка аралашуу. Бул биздин УКМКнын кылбай жүргөн иши эмес. Саламатсызбы? Бүгүн Коопсуздук комитети жана ал кандай иш алып барышы керек, ушуну кеп кылабыз. Эфирде Жаргылчак. Коопсуздук кеңешинин төрагасы Талатбек Масадыковдун жакында эле УКМК боюнча билдирүүсү жана ага комитеттин жооп бергени талкууланып жатат. Эсерге сала кетсе, Масадыков маектердин биринде Коопсуздук комитет өтө ачык болуп кетти, кеп кеңешинди бергенге даярмын дегени бар. УКМКнын 4 тамганын иштеген тармагында кээ бир кеңеш берүүгө мен даярмын да. Анткени кээ бир нерселер балким башкача болуш керек эле да. Анткени УКМК бул публикага чыгып, медиага чыгып, эме ведомство эмес да. Мунун өзүнүн ички дүнүйөсү, өзүнүн кылган иши тынч болуш керек да. Тынч. Коопсуздук мына кеңештики да ошол. Мына мен биринчи жолу жана акыркы жолу интервью берип атам. Анткени интервьюдагы биздин башчылар менен кеңешип туруп, уруксаат алмайынча болбош керек. Анткени коопсуздук тармак бул тынч гана иштеш керек да. Кээ бир суроолорго жооп бере турган болсоң, президенттин аппаратындагы пресс-службага жообуңду берип койсоң, алар бериш керек жоопту да. Ошондой болуш керек деп баардык мамлекеттерде ошондой. Анан кийин бизде Кыргызстанда бир аз өзгөчөлүк болуп атат да. Бизде демократиянын аралчасыбыз деген түшүнүк мененби? Батыш мамлекетте демократия болгон мамлекеттерде дагы ошондой. Коопсуздук тармагындагы жанагы 3-4 тамга ведомстволор жана коопсуздук кеңештер интервью бербейт да, такыр. Берсе сөзсүз маалыматты берет, президенттин өзүнүн пресс службасына да, алар гана жооп бериш керек. Мен ойлойм, ошондой жолго түшүшүбүз сөзсүз зарыл. Бул киши УКМК ашыкча саясатташып кетти дегенди болушунча кагазга уруп айтты көрүнөт. УКМК көпкө күттүргөн жок. Пресс кызматы Масадыковдун кеп кеңешине муктаж эмеспиз деп билдирүү жасады. УКМК бүгүнкү күндө жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө мамлекеттик органдарга, анын ичинде УКМКга мурдагыдан да зарыл деп эсептейт. Анткени бул коомчулуктун кызыкчылыгында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматтын жеткиликтүү ыкмасы. Бул жагынан алганда УКМК Масадыковдун берген мындай кеңештерине муктаж эмес. УКМК аткаруу бийлигинин маанилүү органы болуп саналат. Зарыл болгон учурда конституциялык укугу бар компетенттүү адамдардын кеңештерин жана сунуштарын колдонот. УКМКнын билдирүүсүнөн. Бул сөздөрдү Ташиев айтып жатканын кабылдасак болот деп айрым эксперттер өз бүтүмдөрүн чыгарып, Масадыков менен Ташиевдин тиреши башталды дегендер да болуп жатат. Эми муну сөз кылбай эле койсок болмок, бирок атайын кызмат артык баш саясатташып кеткен үчүн. Албетте резонанстуу иштер көп болуп атат. Ананда бул кызматтын башына саясатчы келгенин эске алганда бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалга алсак, алыска кетпей эле Бусурманкул Табалдиевдин учурунда комитет иретке келип, Табалдиев да өзү публикага чыга берчү эмес. Сегизбаев жетектеп турганда АКС күчтөнүп, саясий чуулуу иштер көп болуп, УКМК монстр боло баштаган деген сындар тагылган. Ал эми Опунбаевдин учурунда УКМК президенттин ала дөбөтү болуп, ФАС деген эле команданы аткарган түзүм болуп калган. Айтмакчы, Опунбаев УКМКны жетектеп турганда төрага катары Конторскийлер тоготчу деле эмес экен. Баса ал кишиден кабар барбы? Нам всем интересно. УКМК өтө эле оозго алынып саясатташып кеткени АКСтин пайда болуусу себеп болду деп көптөр айтып келишет. Коррупция каршы кызмат 2010-жылкы окуялардан кийин түзүлгөн. Балким ошол кезде анын ачылганы саясий жактан туура чечим болгондур, бирок акыры бийликтин оппоненттерге каршы куралы болуп калган. Жакында эле Садыр Жапаров аны жапты, бирок аны жапкан менен ишин УКМК өзү уланта берет экен. Если одно управление мы расформировали, они будут служить в других участках, в других управлениях. Поэтому тем, что там этих сотрудников куда-то отправлять, или там их тоже нужно отправлять, что они останутся без работы, такого нет, такого не будет. Это раз. Функцию антикоррупционной службы будет отныне исполнять 6-е главное управление. То есть главное управление по особо важным делам. Мы объединили несколько управлений в одно, главку сделали, и эта главка будет дальше этим делом заниматься. Но, естественно, мы уже ранее, насколько вам хорошо известно, что антикоррупционной службы было свое положение, указом президента это как бы учрежденная организация была. Теперь мы данную работу будем вести только в пределах своей компетенции Государственного комитета национальной безопасности. То есть специального органа по борьбе с коррупцией у нас ГКМБ теперь не будет. Но коррупционными делами
должностными преступлениями мы будем заниматься, как и ранее. Коррупция менен УКМК күрөшпөсө ким күрөшөт деген суроо жаралышы мүмкүн. Бул аты жаман менен күрөшүү үчүн ыйгарым укуктар ички иштер органдарына, прокуратурага жана коопсуздук кызматтарга жүктөлөт. Бирок көп мамлекеттерде органдардын бул жаатта ишин координациялоону башкы прокуратура аткарат. А бизде ар кимиси иш алып бара берет. Кыйыны да, мактанчагы да УКМК. Албетте Масадыков оюна кошулбай кое албайбыз. Бирок ачык деле болуп турганы жакшы да, чеги менен. Атайын кызматтай болуусу керек го акыры. УКМКнын аша чаап кеткени бар. Бийликке сын айткандарды куугунтуктап, бийликтин эле жеке охранасы болуп алганы туура эмес. Блогердин деле, активисттин деле суракка алып, өз оюн ачык билдиргендердин артынан сая түшкөн учурлар көп. Өзгөчө Жээнбековдун учурунда ушул эле пандемия күч алып турган мезгилде дарыгерлерден өйдө кечирим суратышканы дали эсибизде. Бирок УКМК буларды биз кылган эмеспиз деп билдирүү жасаган. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Ушул оңдуу көрүнүштөрдөн улам аты айтып тургандай, улуттук коопсуздукту камсыздабай эле ФАС деген буйрукту аткарып калды деген кептер арбын. Деген менен комитетте өз багытында иш алып барган башкармалыктар бар деп, айрым серепчилер бул сөздөргө кошулбайт. Атайын разведка, контрразведка деп коет, чек ара боюнча, же болбосо жанагындай бизге келген ар кандай шпиондук, же болбосо жанагындай террористтик ошондойлорду таап, ошолорду аныкташ үчүн атайын жашыруун кызматкерлер бар, жашыруун кызматтар бар. Алар көчөгө чыгып алып айткан жок да, удостоверенияларын көтөрүп алып биз момунда террорист иштеп жүрөбүз деп. Алар иштеп эле атышат, алар билбейт, керек болсо жанында жүрөбү, ошол базарларда жүрөбү, алардын кызматы ошол. Жыйынтыктап айтканда, бийликтин ачык эле айталы президент жана президенттик аппарат болор болбос буйртмаларды аткарта берип, атайын кызматтын абдракатын кетиришти. УКМКда мекен үчүн кызмат кылган чыныгы офицер жоокерлердин учукуру эмес. Алар көп. Болгону УКМКны жаман көрсөткөн бийлик. Анын башына анык атайын кызматтын офицерлери келбегендиги себеп. Сиз кандай ойдосуз? Комментарийга жазыңыз, саламатта туруңуз.